Актуалдуу маектен баштайбыз. Студияда Таалайгүл Сыдыкбекова. Саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, актуалдуу маек жаратылыш кырсыктарынын алдын алуу, өзгөчө кырдаалда жаралган жагдайда куткаруучулук кызматты аркалаган өзгөчө кырдаал министрлигинин ишмердүүлүгүнөн сөз кылат. Мекеменин учурдагы актуалдуу маселеси бул кыш мезгилинен өтүү, өрт коопсуздугу, кар көчкүсү, ошол эле аба ырайынын өзгөрүшү менен келүүчү табигый көрүнүштөрдөн сактануу сыяктуу жашообуздун коопсуздугундагы маанилүү жагдайлар эсептелет. Кырсыкты алдын алуудан тышкары, өзүңүздөр билесиздер, пандемия шартында иштеп жаткан өзгөчө кырдаалдар министринин ишинен маалымат алуу азыр актуалдуу. Андыктан тиешелүү сурооңуздар болсо, сиздер дагы биздин түз эфирге кошулсаңыздар болот. 39-21-90, 39-19-33 телефондору азыр биздин актуалдуу маекке иштеп жатат. Режиссердук пультта Айда Исмаилова бар. Андыктан темага байланыштуу катышсаңыздар болот. Ошондой эле бизде Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан видеобузду түзгөрүп угасыздар. Бул жака да комментарийиңиздерди жазыңыздар. Бүгүн биз бул багытта маектешүүгө аталган мекеменин, тактап айтканда, өзгөчө кырдаалдар министри Ажыкеев Бообек Эргешевичти чакырганбыз. Студиябызга кош келипсиз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Анда алгачкы сөздү ушундан баштайлы. Мына азыркы мезгилде болуп жаткан мына өрт, анын кесепеттери туурасында мен сөзүмдүн башын, суроомду ушундан баштагым келип атат. Биз канчалык ушул өрт коопсуздугун сактоо туурасында айтып, ар кандай маалыматтарды таратканыбыз менен жыл сайын эле, күн сайын деле ушундай бир өрттүн саны кыскарбай келет да. Буга эмне байланыштуу болуп атат? Ушу калкыбыздын өрт коопсуздугун сактоодогу кайдыгер бир мамилеси болуп атабы, же дагы бир башка факторлор барбы? Мына бая күнү эле биз ушу Аравандагы өрттө бир адам каза болду деп аны маалымдадык. Бүгүн эле Бишкектин Пурпур кафесинде дагы өрт чыгыптыр да. Негизи ушул адам өмүрүн алып кеткен өрт коопсуздугу азыр сакталып атат. Ушу кичинекей бир Кыргызстан үчүн күнүгө бир 10дон ашык санда катталганы бул абдан опурталдуу. Сөздү ушундан баштасаңыз, мистер мырза. Рахмат. Эми мындай айтканда, өзү министерствого мына мен келгениме министр болуп 2,5 айдай болду, чукул. Өзү кайсы тармакты албайлы, ар тармакта оор акыбалда турушат да, ар тармагыбыз. Ошонун ичинде просто азыр кыш мезгили болуп, өрт жагынан, пожарный жагынан бизде көп элдин алдында сыноо болуп атат. Өзүбүздүн дагы көз карашыбыз дагы бул жака көбүнчө бурулуп атат. Бирок жылдын 4 мезгилин алганда, ар мезгилинде ар өзүнчө подразделениялерге тиешелүү өздөрүнүн жумуштары бар, кырсыкка каршы жана өздөрүнүн ошо азыркы турган абалы ошо анализде турат. Эми могу кышкы мезгилди карасак, кыш мындай айтканда андай деле оор болгон жок, андай деле суук болгон жок. Бирок ошол эле мезгилде чисто статистиканы алганда, ушул эле январдын башынан бүгүн могу азыр 22 январга чейин эле алганда, элдин адамдын өлүмү боюнча 5 эсе көп болуп атат. Өрт боюнча мисалы, это биз 20-жыл менен 21-жылды салыштырып атабыз. Если 20-жылы мисалы өрт боюнча былтыркы маалда 98 өрт болсо, азыркыда уже 163. Бул почти 2 эсеге жакындап калдык. То есть 40% көбөйүп кетип атат. И могу трагичный со смертельным исходом тоже гибель людей болуп, фиксация болуп атат. Эми буга эмне себеп болуп атат? Конечно, күнөөлөп бул өртөчүлөрдүн күнөөсү деп айтыш бул эң жеңил. И ошол эле ошондой эле тенденция негизинде сакталып атат азыркы күндө. Бул элдин дагы ойлорунда, социальный баракчаларда дагы ошондой көп маалыматтар чыгып атат. Бизде мисалы сот аркылуу дагы аябай дооматтар түшүп атат. Кийин келип туруп эле аягында ким күнөөлүү? Өрт өчүрүүчү күнөөлүү, куткаруучулар күнөөлүү, ким күнөөлүү, мамлекет күнөөлүү, ким күнөөлүү, алар иштебей атат, акчаны башка жака буруп атат деген ар кандай ойлор кетип атат да. Эми бу жерде мен кыскача токтоп кетсем,
Бул жерде аябай көп фактор болуп атат. Мисалы, бул тууралуу мен өзүм личный анализ кылып өрт өчүрүүчү системаны тактап чыктым. Биринчиден, бул бизде мисалы бул эң жетишпей турган бул биздин автотехникабыз. Азыркы күндө мисалы бизде жалпысы 221 өрт өчүрүүчү машиналарыбыз болсо, онун ичинен 75 өрт өчүрүүчү машиналар 2008-2009 жылкы акыркы жолу алынган машиналар. Калган машиналар 2004-2000 жылы 2000ге чейин калган машиналар. Норматив боюнча булардын иштөө мөөнөтү 10 жыл. То есть мындай алганда ар бир өрт өчүрүүчүнүн машинанын саны азыркы күнгө толугутан списание болуп уже керексизден чыгыш керек. Буга эмне себеп болуп атат? Буга себеп мисалы могу акыркы 10 жылда МЧСтин бюджети эч кандай жогорулган жок. Эч кандай инфляция жагынан жаңыдан эсептелген жок. Если 10 жыл мурун мисалы 1 миллиард 918 миллион сом каралса, азыр деле мына 10 жылдан кийин деле ошо эле 1 миллиард 918 миллион сом каралып атат. Бул бюджетке бир дагы машина алына турган статьябыз жок. Наращивание потенциала деген статьябыз жок. Куткаруучулардын костюмдарын алганга статьябыз каралган жок. Болгон эле бир статьябыз бар. ГСМ жана тетиктер. Тетиктер дагы, унаа тетиктердин дагы запчасттары толугу менен финансылык жагынан камсызданбай, бул жактан да көп аксап келе атабыз да. Это мен бул эң основной момент ошону айтат элем. Ошол эле мезгилде мисалы, если ошол эле техника биз токтогон болсок, вот азыркы күнгө Бишкекте, вот если эң биздин чоң шаарларыбызды алсак, Ош менен Бишкекти алсак, Бишкекте уже 22 этаждакы үйлөр уже курулуп бүттү уже. Бул 22 этаждык үй кайсыл? Бул Бишкек парктагы эки жагында турган эки башнясы. Бул эң бийик курулган үйлөр. Булардын бийиктиги 57-60 метр болуп атат. Ошто мисалы эң бийик үй 16 этаждык үйлөр салынып атат. Онун бийиги канча? 35 метр тегертесинде болуп атат. Кокустан буларга если ошол жерлерде өрт чыга турган болсо, бизде бир да шатыбыз жок. Ого жетер. Бишкекте, Бишкек боюнча бизде 2 шатыбыз бар, 2 шаттын бирөөсү бузук, бир шатыбыз 50 метрлик шаты. Ал болсо болгону жеткени 16 этажга жетет. Түштүктө 30 метрлик шатыбыз бар. То есть бир жерде мындай көйгөйлүү маселелерди караганда, бул не только жетишпегендик техниканын, онун даже туура келбегендиги. То есть биздин азыр экономикабыз, курулушубуз ушунчалык тез кетип атат, что артынан мамлекеттин күчү, мамлекеттин камсыздоо жагынан, пожарный жагынан, камсыздоо жагынан биз үлгүрбөй атабыз. Демек бул өтө чоң проблема да азырчы мындай. Биз ушул жагынан алып караганда сиздер ошондой шаймандар менен камсыз болгонго чейин эл дагы мындай бир кайдыгер мамиледен чыгыш керек да. Туурабы? Ооба. Вот бул тууралуу мындай азыр эми дагы кыскача айтып кетсем, улантыпчы. Могу кече жакында эле Ошко барып биз пожарный частьтарды бир ара карап чыктык. Эми ошол эле развертывание боевой части деп коет, ошо пожарный машиналарга рукаваларды улап сууну бергенде под давлением. Мисалы 7 рукава болсо, 5 рукавасы болсо, 5 рукавасынан 7 тешиги чыгып атат. То есть адам кармап турат, сууну бир жакка чачып атса, мисалы, пожарга кайсы жагына чачып атса, бул жагынан 2-3 жеринен жашынакай напор менен суу талалап кетип атат да. Пожарный машинанын толтурулган суунун көлөмү болгону 5-7 мүнөткө эле жетет. Ошого могу 2-3 тешигибиздин иштегени, в смысле, тешилгени рукаванын. Ал 5-7 мүнөт эмес, 3,5-4 мүнөттө иштеп калышы мүмкүн да. Жетпей калып атат. Эми бул тууралуу мен эми бул көйгөйлүү маселелерди айтып чыктым. Анан если мисалы по
боевому расчету деп пожарный частьтардын кандай адамдар кайсы адамдар иштейт деп ошол жагына токтосок, бизде жарымдан көбү бул вольно наемный деп коет, жөнөкөй жумушкерлер, жарымдан азы военнослужащийлер. Эми айырмасы эмне экөнүн, вольно наемный менен военнослужащийдин айырмасы эмне? Вольно наемный КЗОТ закон боюнча, кодекс закона о труде боюнча ал пенсияга 65 жашта чыгыш керек, по-моему, ушундай 65 ошо 60тан ашып чыгыш керек. Военнослужащий 48 жашында чыгат. Анан өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр, если бизде боевой расчет 2 машина болобу, 1 машина болобу, онун саны 5 адам 60 жашка дакы чыккан, 60тан ашкан чыккан вольнонаемный пожарныйлар иштеп аткан болсо, биз закон боюнча аларды эч жака айдай албайбыз, кетире албайбыз, пенсияга чейин, аягына чейин иштеш керек. Если бийиктикте өрт чыккан болсо, ошо калтыраган, зорго турган шатыга ким чыгат? 60ка чыккан адам чыгабы, жонуна суу менен толгон рукаваны көтөрүп алып, а жерден барып кантип өчүрөт? Если кокустан аякта жаш балдар же дагы бир неме адамдар болуп калса, аларды кантип кыймылдап турган шатынан кантип ал жактан түшүрөт? Вот ошо маселе болуп атат. То есть бул жакта алганда бери и человеческий потенциал, и технический потенциалдын жетишпегендиги болуп атат. Военнослужащий жагынан алсак, военнослужащий 48 жаштан кийин уже пенсия чыгат. То есть 48 жаш, мен ойлойм, бул адам дагы эле толугу менен күчүндө жүрөт, толугу менен күчү бар, немеси бар, физический подготовкасы жооп берет. Булар болсо чыгат, түшөт, көтөрөт, тез чуркайт, ошон керектүү бүт нормативдерди булар аткарат да. Бул эми мен пожарный жактарынын көйгөйлүү маселелерин айтып чыктым. Бирок ага карабастан биз эми могу бюджетти дагы айтып чыктым. Биз азыр өзүбүздүн МЧСти мен жетектеген замдар болуп, руководство болуп, биз кандай чечтик? Бюджетке ишенбестен, башка жакка ишенбестен, бүт өзүбүздүн ойлорубузду, өзүбүздүн күчтөрүбүздү внешний донорлорго салалы депчи, внешний источниктерге салалы деп. Ошол жактан аябай аракеттүү жумуштар жүргүзүлүп атат. И мисалы, ал жактан токтой кетсек, мен сиздерге кыскача айтып коеюн, кандай жумуштар азыркы күндө аткарылды. Ооба. Эми азыркы моментте бизде толугу менен только сүйлөшүү эле маселелер болуп атат. Это на уровне переговоров деп коет орустар. Бир нече посолдор менен, бир нече берки гранттарды, кредиттерди берген жетекчилер менен жолуктук. Бул аябай эле чоң иш болду. Буга чейин да бул түзүлгөн мыйзамдардын, буга чейин да түзүлгөн келишимдердин негизинде да уланып кетип атат. Но кыскача айтып келгенде, мисалы, Кудай буйрса, Россия менен катуу сүйлөшүү жолдору менен сүйлөшүп атабыз. Кудай буйрса, мына 21-жылга олар менен предварительный келишимге келиштик. Садам Нуркожоевич инаугурацияны өтүп, Россияга барып келгенден артынан биз сразу барабыз, и ушу предварительный сүйлөшүлгөн келишимдерди кагаз аркылуу бекитип туруп, дата, срокторду тактап туруп, ушу жылга алып келгенге аракеттенип, ушу максатты коюп атабыз. 113 машина Урал базасында 21-жылы Россия бекер бизге берейин деп макулдугун берди. Мен ойлойм, бул аябай чоң мындай иш жасалды деп ойлойм. Экинчи жагынан Кытай мамлекет менен сүйлөштүк, олордун элчилери менен. Бул дагы мурунку болгон тоже сүйлөшүүлөрдүн, келишимдердин негизинде болуп, биз дагы уланып кеттик. Но бул тоже пока сөз маселесинде болуп атат. Кудай буйрса, бул азыр ошо аягында да биз алардын сөзүн дагы алдык, дагы алар эч бул сөзүнөн кайткан жок. Ал жака барып, тоже келишимдерди тактап, даталарды тактап, ушу 21-жылы Кытай мамлекети 100 машинени бекер бере турган ою бар. Кудай буйрса, жылдын аягына чейин ал жактан 100 машинени алабыз. Онун эле жанында Всемирный банк аркылуу 5,5 миллион сом каралган. Бул кредити 0,75%, бул аябай төмөн процент кредит.
жарымы бекер берет, 5,5 миллион сомдун доллардын жарымы бекер грант болуп келет. 70 единица пожарный техниканы алганга аракеттенип атабыз. Булардын эле жанында Южный Корея жардам берип атат, 4 машина берип атат. Япония берип атат, 2 машина. Булар БУ машиналар тоже бекер. Мен ойлойм, что биздин могу жасап аткан аракеттерибиз туура деп ойлойм, что бюджетке пока бюджеттин азырынча тартыштыгын көрүп, өзүбүз бул жака салымдарды салып, эң негизинде биздин бүт сүйлөшүү жолдорубуз кредит эмес, бекер бергенге деп аракеттенип атабыз. Бул мен ойлойм азыркы маалда мына элдин алдындагы берген убадалардын алдында биз эң негизгиси нерсе, чтобы мамлекеттин кредитин чоңойтпош үчүн. Ошондуктан ушу күтөбүз, Кудай буйрса, жылдын аягына чейин бир 250-300гө чукул машиналар келип калат деп ойлойм. Бобек Эргешевич, абдан жакшы экен. Мына сиз чын эле азыр угармандардын алдында негизи кайсы проблемалар бар экенин ачык айттыңыз да. Бул нерселерде мисалы үчүн көп нерсе биз жасап атабыз, аракет кылып атабыз деген ой эмес. Тескерисинче момундай бир чындыгында азыр кандай? Мисалы үчүн 22 кабатка жете турган шатынын жок болгондон кийин ал эмне деген бизди кооптонууну ойлондурбай койбойт да. Демек ушундай нерселерди ачыктап айтканыңыз абдан жакшы. Анан негизи биздин мен жеке оюмда мисалы үчүн биздин угармандар дагы макул болуп болуш керек. Башка өлкөлөрдө, башка мисалы үчүн мекемелерде баягы саясат же болбосо башка бир жагдайларда сөз болсо, өзгөчө кырдаалдар министрлигинде ошол куткаруучулук, бир кесепеттер менен күрөшүү, бир нерселер менен алдын алуу, жалаң ошол мындай бир кооптуу жагдайларда жакта мындай күрөшүп аткан мекеме да. Биз ошол башка тармактарды салыштырып карасак, өзгөчө кырдаалдар министрлиги калктын ишенимине кирүүдөгү эң биринчи орунду ээлептир да. Бул жөнүнөн келбесе керек. Демек каякта жүрөт, сууга чогуп кетсе сууга барып куткарышат, бир жерден өрт чыкса аякка куткаруучулар чуркашат, жол жабылып калса аякты ачабыз деп чуркашат. Деги эле куткаруучулар жалаң иш менен алек болгон мекеме деп билебиз да. Ошон үчүн бул жагы абдан жакшы. Мына улуттук статистика ушундай бир баасын чыгарган экен. Эми башка жагдайда мына өрт коопсуздугу боюнча сиз чын эле ачык айттыңыз. Ушуну уккан угармандар демек өрт коопсуздугуна өзүбүз жоопкерчиликтүү мамиле бололучу. Кайсы жерден өрт чыга турган кооптонуу бар болсо ошону алдын ала алчу деген жагдайда дагы ойлонуп калышат да. Бирок жанагындай сиздер ошол гранттык негизде жанагындай бир ушул жабдыктарды, техникалык материалдык базаны чыңдап алалы деген аракетиңиздер бул абдан мындай бир кубана турган маселе экен. Эми башка жагы бар да. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мына эми кыш өзүңүз айткандай аябай эле катуу болгон жок. Бирок кыштын аркасында жаз бар. Жаз айында болгондо эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинде кайрадан бир чоң жоопкерчилик, кайрадан бир жүк турат. Эмне болот? Сел жүрүп кетүү, жанагындай суулардын дарыядан нугунан чыгып кетүү деген дагы коркунучтар бар. Ушуларга болгон даярдыктар барбы? Өзү негизинде Кыргызстаныбыз толук бүт классификация боюнча, бүт коопсуздук жагынан, табигый жагынан, техногенный жагынан биз аябай кооптуу мамлекетпиз. Бир гана бизде эмнебиз жок? Цунами деген жок, торнадо деген жок. Мисалы, океан немеси каптап кетпейт деген эле сөз болбосо, калган баары бар. Сел бар, наводнениясы бар, суу аркылуу, землетрясение бар, смерч бар, засуха бар, бүт түрлөрү баары бар да, камнепад толугу менен бүт баары бар. Ошого действительно бизге мисалы МЧСтин милдетине аябай көп тапшырмалар берилген. Мисалы, жазкы мезгилди карасак, биз уже көпкө күтпөстөн январдын аягы, уже февралдын башынан баштап уже жумуштарды уже баштап атабыз. Бизде негизинде табигый жагынан кайсыл жактан жумуштар каралган? Мисалы, кандай түрлөр? Бизде 3 түрүбүз бар. СПЛМ деп коебуз. Бул өзүбүздүн техникаларыбыз барып, утурумдук. Бул буквально анын мөөнөтү бир жыл. Техникалар, оор техникалар барат, каналды ачып берет,
же жээктерди көтөрүп берет, же мындай тоодон түшкөн селдерди кармоочу бир тосмо бир немелер бар, устройстволор, ловушка деп коебуз. Ошолорду тазалап коет. Бунун мөөнөтү 1 жылдык. Аны СПЛМ жумушу деп коебуз. А жерге эмне кетет? МЧСтин оор техникаларынын жумушу кетет жана ГСМ кетет. Башка эч кандай чыгымдык жок. СПЛМ дагы экиге бөлүнөт. Мисалы МЧС өзүнүн күчү менен аткарат. Анан көп моменттерде МЧСтин өзүнүн күчү жетпей калса, биз жергиликтүү бийликтин күчтөрү менен олорго биз тапшырманы беребиз. Биз өзүбүз жагынан материалдарды беребиз. Мисалы ГСМ берип калышыбыз мүмкүн, же габиону сетка деп айтат. Бул тосмолор, сетка тосмолору, же швейлер, же арматура, цементтерди берип калышы мүмкүн. Биз берген материалдар менен, строй материалдар менен жергиликтүү бийлик өзүнүн кооптуу жерлерин оңдоп алат да. Бул бир түр СПЛМ деп. Экинчи түрү бул бизде 31-11 деп капитальный курулуш. Бул биз бир департаментибиз алып барат, ДКС, департамент капитальное строительство деп. Экинчи да бир департамент бар, бул сельхоззащита деп. Буларда мисалы департамент капитальное строительство булар көбүнчө мына жаңы курулуштарды караган болсо, жаңы курулуштардын улантуусу жумуштарын караган болсо, бул капитальный, аябай бекемдөө жумуштар менен жүргүзүлгөн строительный жумуштар, таш менен бекитишет, валундар менен бекитишет, темир тосмолор менен бекитишет. И олордун баасы мисалы объектилердин баасы дагы көлөмү кете бир 3 миллиондон 12, 15, 25 миллион сомго чейин барган чоң объектилер бар. Бул ДКСТК. Сельхоззащитанын жумуштары булар көбүнчө биз салып бүткөн объектилерди, ошо эле дамбаларды, ошо эле шпора деп коебуз. Бул ошо сууга тосчу устройстволор. Аларды уже өзүнүн балансына алат дагы. Ар жыл сайын, 50 жыл болобу, 30 жыл болобу, 70 жыл болобу, аларды обслуживание кылып, убагында ачып кеткен, жырылып кеткен, дагы бир агып кеткен жерлерин оңдоп, ошол жерде көз карап турат да. Ошондой жумуштарыбыз бар. Анан если монда табигый жыгынан ала турган болсок, өзү Кыргызстан негизинде ар жыл сайын, Кыргызстан эмес, вообще дүйнө жүзү ар жыл сайын повышение температуры болуп атат. Негизинде биздин ледниктерибиз, климат өзгөрүп атат. Климат өзгөрүлүп, ледниктерибиз азайып атат, ледниктер аябай катуу эрип атат. Эрип аткан себебинен бул суулардын, дарыялардын көлөмү көбөйүп атат. Ошого дагы биз азыркы мына февралдан баштап оцинкованный зым деп коебуз. Ошо зымдарды алып, даярдыктарды көрүп, мына СПЛМ жумуштарын уже баштадык. Кудай буюрса, бизде биринчи паводок деп коебуз. Мына суунун келиши бул Баткен областынан башталат. Ошо Баткен областынан баштап келип, Кадамжай, Ош областы и Жалал Абад областы менен аяктайт да. Ошонун графиги боюнча жумуштар аткарылып атат. В принципе, ар бир департаментте СПЛМ менен кошумча ар бирөөсүнө 100 миллион сомдон бюджет боюнча каралган. Бирок 20-жылы бюджет толук менен аткарылган жок. Акча жетпей, 15, 17, 20 миллионго чейин акчаны толук финансирование берилбей, анын акчасы быйылкы жылга өтүп кетти. Быйылкы жылдын 100 миллион акчабыз карала турган болсо, значит, аткарылган жумушубуз только 80 миллион сом болот да. И это если бюджет толук өзүнүн милдетин аткарса. Ар кандай болуп калышы мүмкүн, что аткарылбай калышы да мүмкүн. Ошого биз эми немеге баш ийебиз, баягы акчанын түшүшүнө. Но ага карабастан өзүнүн жумуштарыбызды алып кете беребиз. Эми негизи жана сиз айттыңыз, ошо климат чындыгында дүйнө жүзү боюнча азыр климат өзгөрүп, кандай дейсиз сиз ушул климаттын өзгөрүү негизи эле акыркы учурларда менин жеке оюмда өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүктөлгөн жумуш көбөйгөндөй да. Биз мурда эле ушундай бир тартипте иштегенбизби, же азыр өзгөчө кырдаалдар министрлигине алып барган мындай ишмердүүлүгү, принциптери кичине өзгөрдүбү? Өзгөчө кырдаал министрлигине берилген өзү тапшырмалар боюнча көп кээ бирки маалдарда вот мисалы 17-18 жыл эле бул маселе каралган, керекпи же керек эмеспи деп. Буга чейин мисалы өзгөчө кырдаалдар министрлиги курулса, ар какой-то бир периодда суроо пайда болот. Бул негизинде министерство керекпи же может быть кичинекей эле бир мекеме катары эле ону колдонсок болобу депчи. Бирок мындай
азыркы болуп аткан дүйнө жүзүдүк могу кырсыктар көргөзүп атат. ооба Могу эле ошо биздин алдыбызда башында мисалы Казакстанда өзгөчө кырдаалдык министрлиги болсо, алар ошону жойгон убагында, жоюп туруп, буквально могу былтыр кайра аны курушту. То есть бунун курган себеби эмне болуп атат? Булар ойлоп атат, если мисалы кырдаалдар азайып атат деп ойлосок, на самом деле кырдаалдар көбөйүп атат. көбөйүп атат. Мисалы ошол эле могу кечээки эле 20-жылкы болгон кырдаалыбыз бул медицина жагынан, эпидемиология жагынан кырдаал. Бул дагы толугу менен өзгөчө кырдаалдын министрликтин милдети болуп кетип атат. Бул жерде да биз аябай катуу катыштык. Бул ар бир элдин жараны, Кыргызстандын жараны билет. Бул МВД, МЧС, Минздрав болуп 3 министерство толугу менен муну алып барды. Эми мындай караганда, если кыскача айтканда, бунун негизинде бизге кандай сабак болду? Что биз мисалы табигый жагынан даяр болсок, ошого жараша биз күчтөрдү даярдасак, ошого жараша техниканы карасак, биз даяр элек. Же техногендик жагынан болгон кырсыктардан мисалы биз даярбыз. Ал жактан мисалы өзүбүздүн департаментибиз бар, сотрудниктерибиз бар, билерман сотрудниктерибиз бар. Бирок медицина жагынан алганда бизде МЧСтин даярдыгы жок болуп калыптыр. Ошого Жарандык коргонуу дегенге таптакыр даяр эмес экенин көрсөтпөдүкпү? Жок, ал башка маселе болуп калды. Ага мен азыр дагы токтой кетемин. МЧС жагынан кандай даярдыгы жок болуп калды? Вот биз ошонун сабагын алып, могу 21-жылы могу келгенден баштап мен азыр инициативаны көтөрүп, биз жогорку кеңешке дагы, өкмөткө дагы өзүбүздүн көз карашыбызды жеткиздик. Алар да бизди колдоп кетишти. Биз азыр медицинский департамент, медицинский центр медицины деп ачып атабыз. Өзүңүздөр. То есть жаңы департамент ачып атабыз. Аны аябай күчөтөбүз. Себебинде эпидемиология жагынан келген кырсык, онун кесепети экономикага дагы, элге дагы аябай катуу урат экен. Ошондуктан ошого каршы медициналык департаментти түзүп, ого керектүү сотрудниктерди, жумушчуларды алып, и биз ойлойбуз, эми баары эле айтып атышат. Аналитика боюнча да дүйнө жүзүндө профессорлор дагы, академиктер дагы, политиктер айтып атышат, что могу кечээки болгон атака бул акыркы эмес деп. То есть вирусная атака. Бул чабуулга дагы даярдаш керек. Унун дагы башка түрлөрү болушу мүмкүн. Дагы эле будан дагы оорлоп деле кетиши мүмкүн, ар кандай болушу мүмкүн. Но бул бизге эң чоң белги болду, что оказывается элибиз ушундай дагы атакага даяр болуш керек экен деп. Туура. Биз ошого МЧС дагы биз туура азыр неме кылдырып, ошондо өзүбүздүн сунуштарыбызды киргизип, Кудай буйрса, ошо медицинский департаментти ачып алсак, и ошонун ишин түздөп алып, толугу менен ишке киришсек, мен ойлойм, эмдиги экинчи атаканы уже МЧС дагы как с медицинской точки зрения, как керектүү жагынан кандай колдонушту биз уже көргөзө алабыз. Анан сиз берген сурооңуз боюнча, мына кечээки 20-жылдын биздин жетишпегендигибизди, биздин слабоюбузду, биздин даярдык эмесибизди көргөзгөнү 20-жылдын. Бул негизинде мындай айтканда бул болбош керек эле. Туура. Себеби дегенде биз биздин мамлекет жана башка 15 мамлекетибиз, чачырап кеткен мамлекетибиз, биз илгери башында баарыбыз Советтер Союзунун бир жалгыз мамлекетте турчу элек. Ошол маалда аябай бизде Советтер Союзунун ушунчалык жаман жактарды, жаман нерселерди баштан өткөргөндүктөн ошо мезгилде мисалы гражданский защита деген закон бар эле. Ооба да. Ошо закон по наследству досталось каждому из наших 15 республикага. Бизге дагы жарандык коргоон деген закон, гражданская защита. Бул гражданский защита закону бул аябай терең закон. Бул ар бир чиновниктин, ар бир башчынын, жетекчинин, начиная от президента и кончая айыл өкмөттүн башчысынан аягына чейин ким кандай жумуш кылыш керек, ким каерде отуруш керек,
ким каерде отуруш керек. Ошондой оор кырдаал түзүлгөн учурда. Кырдаал түзүлгөн маалында мамлекеттик кырдаал дагы өзүнчө бөлүнөт. Айылдык, райондук, областтык, бул жерде мамлекеттик кырдаал болгондо ошо закон гражданской защиты кандай иштеш керек? Гражданский защитада баары как мынабу аскердик уставында каралган, полностью точка запятойна чейин бар калган. Ал жерде даже эчтемкени ойлоп чыгарыш кереги жок. Просто эле убагында ошо өзгөчө кырдаалдык немени режимди киргизиш керек, и ошо өзгөчө кырдаалдык режимдин негизинде закон о гражданской защите боюнча иштеш керек. Мен ойлойм, что 20-жылы закон о гражданской защите вообще иштебей калды до какого-то определенного периода. Ошондуктан был массовый, скажем, чиновничий беспомощность. Эч ким эчтемкени биле албай калды. Толук башкаруу системасы колдон чыгып кетти. Если бы ошол маалда бир эле рошерк менен бирөөнү дайындап туруп эле мына сен башчы болосуң, баштайсың дегенде, ушул закондун негизинде мен ойлойм көп маселелер чечилмек. Көп маселелер, оор маселелер чечилмек. Жеңилдик чыкпакпыз. Эми чын эле сиз айткандай баягы ушундай бир пандемия учурунда иштеген эң негизги мекемелер ушул саламаттык сактоо, ошол эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги сиздер болдуңуздар да. Анан сиздерди ушул сыноодон өткөрдү да, өткөрүп атат азыр дагы кайсы жерлерде көбүрөөк көңүл буруш керек экендигин. А бирок азыр мамлекетте өкмөттө ушундай дагы тапшырма бар. Оптималдаштыруу керек, оптимизация деген маселе. Сиздерге кандай таасир берет оптимизация? Мисалы үчүн менин оюмча тескерисинче өзгөчө кырдаалдар министрлигинде адамдар көбүрөөк иштеши керекпи дейм да, себеби көп учурларда сиздерде жетишпей калып атат. Адистер да жетишпейт. Жанагы бизге келгенде, түз эфирге келгенде сиздердин бөлүмдөрдүн ар бир адиси келгенде дайыма эле ушундай проблемалар бар экенин айтып келет да. Кандай дейсиз, оптимизацияда кандай өтүп атасыздар? Туура айтасыз. Бирок мен ойлойм, оптимизация биздин мамлекетибизге сөзсүз учурда керек. Бул сиздердин министрлик үчүн. Ал сөзсүз керек. Биздин министрлик үчүн да керек. Бул ар бирибизге тиешелүү. Себеби дегенде мен ойлойм, могу биздин туура эмес кадамдардан чыккандыктын бири бул мамлекеттик ишмендер туура эмес иштегендиктен, туура эмес функционалдарды жүктөлгөндүктөн. Мынау ошол эле пожарный часть жагынан ойлош турганда бул жактан да оптимизациясы керек. Любой тармакты алганда керек сөзсүз. Себебинде биз могу өкмөттүн тапшырмасы боюнча өзүбүздүн дагы ишибизди аябай анализдедик. Мында мен келип башында тоже ошо анализдеп эле мына 1-2 ай ошого эле убакыт кетип калды. Действительно көп функциялар бизге дублирование болуп кеткен. Ону жокко чыгарыш керек. Пожарный службаны ушундай деңгээлге жеткизген дагы бул менин көз карашым көп кемчиликтер бар. Мына мен сизге башында айтып кеткендей, возрастное ограничение, физическая подготовка, жана башка кээ бир отделдерде адам көп, кээ бир жерлерде наоборот адам жетишпейт дегендей да. Азыр мисалы бизде азыркы мезгил бул мезгил укуктуу мезгил болуп кетти да. То есть это правовой бир нерсе болсо эле элдер мисалы сотко чуркайт, бир нерсе болсо эле решить в судебном порядке деп. Мисалы илгерки бизде структурабыз боюнча бизде 3 же 4 юристтер калган болсо, алар физически азыр үлгүрбөй атышат. То есть мына оптимизация бизге бул аябай керек. Юридический отделды биз күчөтүшүбүз керек. Себебинде сот иштери, дагы башка сот иштери не только с МЧС судится, даже МЧСтин ичинде дагы сотрудниктердин баягы ар кандай көз караштары болуп атат. Алар деле мисалы сотко кайрылып өзүнүн иштерин чечкенге аракеттенип атышат да. Олорго да түшүндүрүп же соткучулар жетишпей атат. Жана могу эле оптимизациянын немесин мен ойлогонум, ошол эле медицинский департаментти биз эми оптимизация күтпөй туруп тезирээк куруп бердик, но ол дагы оптимизациянын ичине кирет деп мен ойлойм да. Что бул дагы бул керек эле, и оптимизациянын күчү менен биз ушу департаментти ачып, в принципе азыр ошо менен кетип атабыз. Абдан жакшы экен. Анда дагы бир суроо. Биз тиешелүү мекемелердин жетекчилерин бул Бишкектеги жанагы өпкөгө токтобой туруп, өпкөнүн тешиктеринен өтүп түп-түз канга конуп атат. Эң зыяны ошондо болуп атат. Кан аркылуу бул боорго токтоп атат, жана башка органдарга жетип барып атат, мээге чейин, өпкөгө чейин баары жака кан аркылуу таркап атат. И ошондуктан бул эң опасный, что возрастает число, менин оюм боюнча, медиктерде буну тактаса керек, онкологических заболеваний.
бул ошо PM2,5 эң опасность ушул жагы болуп атат. Бул жагынан кандай жумуш? Вот мисалы, если токтой кетсек, бизде бул жумуштарды Гидромет деген службабыз аткарат. Гидрометтин службасында ооба, мен берип койсуң, карттан берип койсуң. Гидрометтин службасында 7 станциябыз бар, автоматикалык станциябыз Бишкекте жайгашкан. И ошо 7 станциянын результаттарын карасак, мисалы, монда калганда, вот Бишкектин шаарын караганда, эң мондай кызылыраак чак бул мына ак өргөнү көргөзүп атат. Могу центрди көргөзүп атат. Бизде станциябыз могу жерде, Московский Билинкада станциябыз турат. Мына могу центрди көргөзүп атат. А могу ылдый жак, объездной жак таза. Объезднойдун ыл жагы вообще эле таза. Жогору жагыбыз тазараак, но бир нече кир. Могу ТЭЦтин тегередеси дагы, но самый кир могу центр менен могу ак өргө жак болуп атат. Но бул карта тоже анчалык точный отражение кылбайт. Биз буга кошумча 7 станциядан кошумча дагы вот могу 7 станция турат. Буга кошумча дагы 50 датчиктерди быйылкы жылга уже 26-сын койдук. Азыр дагы 24 калды. Могу Бишкекти сеткага неме кылдык дагы, бөлдүк дагы. И ар бир сетканын кесилишинде ошо 50 датчикти азыр PM2,5 өлчөгөндү биз азыр коюп атабыз. Ошонун негизинде биз могул жакта да толук ошо только PM жагынан биз точный картаны уже тактаганга беребиз. Если мисалы ушу картаны караганда, биздин изилдөөбүз боюнча обедке чейин шамалыбыз западтан востока, батыштан чыгышка шамал барат обедке чейин. А обедтен кийин түштүктөн түндүккө урат. Ошондо бизде могу шаардын эң ушунчалык көзөмөлсүз үйлөр салып кеткендиктен биз мына западка кеткен мындай салынат. Вот мындай жолдун бою сиздер деле байкасаңыздар керек. Мына Белинка менен бара айткандагы же Московский бара айткандагы мындай западный кеткен шамалды тозуп койгон үйлөр курулуп кетти. ооба. Онун арасынан да, то есть могу западтан келген биз буну вот роза ветров деген понятие бар. Ар бирөөңүздөр деле билип калсаңыздар керек. Ошо роза ветровдун понятиясын колдонуп шаарды проектирование кылса, момундай ошо салынган үйлөрдү ошондой отургузса болот, что адамды 50-70 метрге шамал шыпырып кетет. Же ошондой отургузса болот, что любой ураганды ал токтоп калат. Ошондуктан могу азыркы немеде биздин бүт салынган үйлөрүбүз, можно сказать, бүт салынган үйлөрүбүз толук мына биздин мына батыштан чыгышка кетип аткан шамалыбызды токтотуп салды. Обедтен кийин, но бул бизге эң орчундуу, конечно, бизде обедтен кийинки смог уже топтолот обедке чейин. Обедтен кийин мына түштүктөн түндүккө ура турган шамал болуш керек. Аны болсо микрорайондун арасында мондай чаптап койгон үйлөрүбүз бар. тосуп турат турбайбы? Алар тосуп турат. Берге ишенгенибиз илгертен бери эмне Советский, Манаса көчө, дагы бир немелер көчө. А могу ачык райондорубузду тоже застроили. И, короче, бул сами себя хороним дегендей да. Бул мына биздин гидрометтин берген маалыматы боюнча ошондой неме болуп атат. Эми буга Кудай буйрса, өкмөтүбүз туура азыр мамиле кылып, туура азыр чараларды көрүп атат. Бул смог эмнеден состоит? Бул 3 составляющий бар смогтуку. ТЭЦтин чыккан түтүнү, машиналердин чыккан түтүнү жана печное отоплениенин чыккан түтүнү. Кышкы мезгилде бул туруп калганы, что туман менен бул сажалар кармап туруп, балки сууга жабышып сажаларыбыз өпкөбүзгө токтобой прямо каныбызга тогуп атат. То есть токтоп калып атат да, каныбызга кирип кетип атат. И могу печное отоплениенин бул начарлыгы, көмүрдүн сапаты аябай начар. Бул аябай катуу салым кылып атат. А могу кечеки 2-3-4 канча бир нече заседание, өкмөттүн заседаниясы болду. Алар ТЭЦти колго алышты. ТЭЦ дагы азыр кыйла азыраак берип калды. Вот биз азыр мына буквально
выбордан кийин уже көрүп атабыз, 10 январдан биз көрүп атабыз да, биздин күнүбүз ачылып, смогубуз жок болуп, вообще шаарда уже жүргөнүң дагы уже рахаттанып калдык да. Абдан жакшы. Мына нерсени дагы биздин Facebooктагы көрүүчүлөр дагы, угармандар да угуп алды. Эми чын эле бир кесепети менен күрөшүүгө туура келип калып атат да, учурунда туура эмес, ойлонбой жасалган нерселер сөзсүз түрдө өзүнүн кесепетин берет экен да. Айтсаңыздар, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ушул алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө сиздер иштерди мындай бир күчтөндүрөсүздөрбү? Себеби азыр карасаңыз, эл дагычы ушул өзгөчө кырдаалдар министрлиги берген маалыматты конт коюп укканга өтүштү да, ушул тенденция дагы пайда болду. Бул жакшы нерсе да. Азыр аба ырайыны карап дагы иштерин жасап атышат, аба ырайын карап дагы жолго чыгыш керек деген нерселерде. Сиздерде да ушул нерселер күчтөндүрөлөбү, Бобек Эргешевич? Алдын алуу жумуштарыбы? Алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери. Ооба, алдын профилактика деп, ооба. Бул алдын алуу түшүндүрүү жумуштары өзү негизинде мен ойлойм, эми любой эле тирүү жанга, любой эле адамга, бала болобу же чоң киши болобу, сөзсүз пряник болуш керек, сөзсүз кнут болуш керек да. Жалаң эле пряникти бере берсең, баланын тарбиясы жок болуп калат. Аны анча-мынча уруш керек, анча-мынча неме кылыш керек. То есть түшүндүрүүнүн жанында сөзсүз артында муну кылбасаң кандай чара болот деген бир нерсени көрүп туруш керек да. Вот мынау мисалы кызым идиш акты жубай койсоң эмне болот? Анда уруш болот сага да, мисалы же балам муну кылбай койсоң эмне болот? Анда мен сени катуу айтамын деп ушундай нерсе. Бу жерде дагы биз мисалы түшүндүрүүдөн кийин, түшүндүрүү жумуштардан кийин биз сөзсүз чараларды дагы элдерге түшүндүрүшүбүз керек. Туура. Бирок эми элди тартипке чакырыш керек да. Тартип сакталбаса эмне болот? Жоопкерчиликке тартыш керек. Түшүндүрүүнүн жанында сөзсүз жоопкерчилик болуш керек. Ошондо мен ойлойм, любой нерсе оңолуп кетет. Бизге дагы жазып атышат да, жер титирөөгө ылайыктуу. Мына азыркы үйлөр боюнча сиз айткандан кийин айтып атат, бир канча үйлөр көбөйдү, бирок ошолор сейсмикалык баягы эрежелерин сактады деп айтсак болобу дейт. Эми мен как куруучу айтып коеюн, мен өзүмдүн основной кесибим куруучу. Мен Томскиде бүткөнмүн. Аябай жакшы защита диплом болгон. Если негизинде алганда, конечно, эң опасность все-таки это мен өзүмдүн көз карашым эле айтайын. Бул нак изилделген эмес, но это практика. Все-таки эски үйлөрүбүз. Жаңы эмес. Жаңы үйлөр жакшы салынып атат. Это мен чисто өзүмдүн көз карашым. Себеби дегенде эмне жагынан жакшы салынып атат? Анткени тескерисинче айтылчу да, эски үйлөр жакшы. Жок. Кудай сактасын, бизде азыр пока эч кандай жетирөө боло элек, болбосун дагы. Болбосун. Бирок жаңы үйлөрдүн илгери бизде снимктерибиз башка эле, бизде строй материалдарыбыздын сапаты башка эле, жана биздин талаптарыбыз кыйла башкача эле. Илгери мисалы Советтер Союзунда талап обеспечить каждую семью, советскую семью жилплощадью деп массовый порядокто, особенно 104 сериядагы үйлөр салынып кеткен да. Бул панельный үйлөр деп коет. Ал жерде, конечно, кичине бир аз слабыйраак. Эми коркутпайм го, бирок жакшы эле, но слабыйраак. Могу жаңы үйлөрдүн эмнеси жакшы? Биринчиден бул каркасный тип деп коет. То есть бу жерде несущая конструкция, основной келген жүк дуалдарга түшпөй, колонналарга түшүп атат. Колонналарга түшүп, колонналар аябай катуу бекилип атат. Анан ал жерде бир ребра жесткости деп коет, бир өзгөчө бир немелери бар, кошумча конструкциялары бар. А жерде фактически можно сказать темир менен бетон ушунчалык курчалган, что онун бул чоң узун зданиянын фактически өзгөгү да, бул хребети. Бул ребра жесткости деп коет, ол бир нече жерден чыгат. То есть мен это однозначно айтамын, что азыркы салынган үйлөрдүн сапаты кыйла лучше, чем кооптонбой койсо болот экен. Рахмат сизге, урматтуу радио угуучулар. Тилекке каршы бизге берилген убакыт аягына чыгып калды. Албетте эсиңиздерге салалы, биздин ушул Кыргызстан Улуттук статистика комитетинин акыркы берген маалыматы боюнча калктын ишенимине кирүүдө эң биринчи орунда турган өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Муну белгилеп коелу. Демек, мына ушундай кырдаалда биз ушул кооптуу жайларда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алып барган иштери боюнча бүгүн мекеменин жетекчиси, мындайча айтканда, өзгөчө кырдаалдар министри Ажыкеев Бобек Эргешевдин өзүнөн маалымат алдык.
Сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы. Албетте биздин ушул жарандардын коопсуздугу үчүн жасалып аткан иштериңиздер дайыма ачык. Ошондой эле ийгиликтүү болсун. Биздин ушул мына пандемиядан дагы аман эсен чыгалы. Урматтуу радио угуучулар, сиздер менен Таалайгүл Сыдыкбекова болду. Сиздер уккан бул актуалдуу маек. Эсенчиликте жолугушалы. Сиздин ишиңизге ийгилик. Саламатта калыңыздар. Рахмат.